ошол алганда чочконун ДНКсы обнаружен деп результаты бизде бар. Бул эмненин эти? Биринчи жолу үлгү алганда Орто Сай базарынан алганмын. Лабораториядан болушу мүмкүн, транспортировкада болушу мүмкүн, контаминация. Бирок Эттерди каяктан алып келесиздер? Бул эттерди Алматыдан да чыгып тур, ошол эле түрү. Мен сүйлөшө албайм да, бул темада мен сүйлөшө албайм. бизге асылгандар абдан көп. Мош түндө барып атмакпыз, сен мусулмандардын ибадатын өлтүрдүң деп. лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктары дагы бар. Именно халал жагынан ДНК боюнча. Монун баары 100дөн ашык протокол. Бир ай мурун бүтүптүр да муздарын суроо. Тойбостун маселесинде ичинен чыккан эмес, упаковкадан чыккан. ДНКны карап арам кыла берсең, айтып коем, мына ашканада оокат жесең, мына туалеттин ДНКсы чыгат. Кепил болуп аткандан силерде дагы жоопкерчилик бар. Кыргызстанга белгилүү Тойбос компаниясынын кээ бир колбасасынан чочконун ДНКсы чыкканы тууралуу бизге маалымат келип түштү. Мындай билдирүүнү WhatsApp тайпалардан көргөнүн айтып, тынчсызданган көрөрмандар чын төгүнүн тактап берүүнү суранды. Колубуздагы документте ветеринардык кызматтын Бишкек шаардык башкармалыгынын кызматкери Тойбостун колбасаларын текшерүү үчүн лабораторияга жибергенде чочконун ДНКсы чыкканы жазылган. Мындан улам аталган мекемеге барып, жоо жайын сурадык. Биз пландык үлгүлөрдү алып, ар дайым мониторинг жүргүзүп турабыз. Бишкек шаарында сатылып жаткан товарлардан. Ошонун негизинде биз Тойбос соода маркасына чыгарган колбасалардан үлгү алганбыз. Биринчи жолу үлгү алганда Орто Сай базарынан алганмын. Ошол жерден алганда бир түрүнөн чыккан положительный. Анан биз өз сомнение болдук да, экинчи түрүн для подтверждения дагы алдык. Экинчи түрүн 2-3 түрүнөн алганбыз, бир эле түрүнөн эмес. Алгандан кийин ал экинчи түрүнөн дагы чыкты, 2 түрүнөн чыкты. Экинчи түрүн кайсы жактан алдыңыз? Экинчи түрүн Бишкек шаарында жайгашкан Бимар деген соода маркетинен алганбыз. Ошол алганда чочконун ДНКсы обнаружен деп результаты бизде бар. Андан кийин халал индустриясы бизге байланышып, ошол продукцияларды алар өздөрү да кызыктар болуп, халал сертификат бергенге байланыштуу проба алып Алматы шаарына жибериптир. Ошол жактан 2 лабораторияга жибериптир. Бири гос, бири частный лабораториялар экен. Частныйдын 2 түрүнөн чыгыптыр. Бишкек шаарынан бизден чыккан түрүнөн Алматыдан да чыгыптыр, ошол эле түрүн. Гостон эмнегедир таза чыгыптыр. Казакстандын мамлекеттик лабораториясынан демек таза чыгып атат, чочкон ДНКсы жок. Чочкон ДНКсы жок деп чыгып атат. Ал эми жеке менчик лабораториялардан чочконун ДНКсы 2 түрүнөн чыгыптыр. Сиздер аны лабораторияга изилдөө жүргүзгөндө кантип жүргүзөсүздөр? Сиздердики бүт стандартка дал келеби лабораторияңыздар? Биз инспекторлор пробаны алабыз, лабораторияга алып барып беребиз. Биз лабораториянын ичине кирише албайбыз. Бирок биздин лаборатория аккредитациядан өткөн Кыргызстанда жалгыз бир лаборатория. Андан кийин Тойбос компаниясынын директору, ошо Тойбос компаниясынын директору бизди чакырып, мени конок катары чакырып, бир сыйра көргөзүп чыкты. Ошол жерде мен ошол күнү эле алар чакырган жок. Менимче, 10 күндөн кийинби ошол убакта чакырышты да. Анан мен барып көрдүм. Ал жерде атайлап кошпойт экен. Алардын айтканы боюнча. Тиги кайсыл жактан кирип кеткенин өздөрү дагы билбейт экен. Бирок күмөндүү 1-2 Беларусиядан келген бир партиясы бар экен. Аны биз ошол убакта бизге айткан. Бир партия эмне экен? Толук нет. Бул деген ДНК деген моундай экен да. Бир эмеде союлса деле, допустим, бир оборудование менен бир тоок союп, андан кийин чочкону сойсо, ошондо деле чыга берет. Ал отдельный обработка кылып, кислота менен жууп, анда ошондо чыкпайт экен. Демек, Беларусия тараптан келген же кайсыл бир специяда кошулуп, байкалбай кирип кеткен. Биз ошондой жеке мен өзүм ошондой. Мен ошо мониторинг чакырып, мен көрүп атканда Китайдан келген 1-2 түрүн көргөнмүн, продукциянычы. Мен сүрөткө тартып алайын дагы, дальше өзүмө маалыматты тактаганга жардам болот деп эме кылсам, сүрөткө тарттырып койушту. Эмне продуктуну тартып койушту? Китайдан келген күрдүк бар экен, продукция. Күрдүк. Мен точно эсиме чыгып атат, кайсы марка эмелери. Куйруктары да. Тийиштүү иштер жүрүп атат. Биз тийиштүү тарапка бизден жогору турган
центральный аппаратка маалыматты бергенбиз, ошолор иш алып барат. Себеби Бишкек шаарында Тойбос компаниясы жайгашкан эмес. Ошого байланыштуу биз тийиштүү иш алып бара албайбыз. Анын негизги заводу Ысык Ата районунда жайгашкан. Эгер Бишкектин ичинде болсо, аныкталып калды дейли. Сиздер аларга бир кандай чара колдоно аласыздар? Буга чейин именно чочконун ДНКсы деп чыккан эмес. Бир дагы биздин Бишкек шаарында жайгашкан эмелерденчи. Эгер чыгып калса, мыйзамдуу түрдө биз штраф сала алабыз. Жана атайлап жоккулуу утилизация кылса болот. Же болбосо возврат кылып, ошол партияны чочкон ДНКсы бар деп сатып бергенге мындай мыйзам жол берет. Биз Кыргыз Республикасы мындай чочконун ДНКсы же чочконун этин сатканга тыюу салбайт эч качан. Чочкон этин сатса болот, бирок болгону жанагы маркировкасына ошону кошуп коюш керек, составына чочконун эмеси бар дегенчи. Жанагы керектөөчүлөрдү алдоо болбосун деген. Алдоо болбосун деген максатта, мисалы үчүн андан башка компаниялар ачык эле сатышат. Биз билебиз, составын ачсаңыз жазылып турат, свинина дегенчи. Бул компанияга адал сертификатын берген халал индустриясын өнүктүрүү борборуна бардык. Алардан сиздер элге кепилдик берип, жоопкерчиликти алып жатасыздар. Мындай учурда кандай чара көрөсүздөр деп сурайын дегенбиз. Тилекке каршы директору Абдухалим Абдылдаев жумуш ордунда эмес экен. Телефон аркылуу байланышсак, бизди тоготкон жок. Сизге ким берди бул маалыматты, ким айтты? Ветеринардык кызмат тастыктады бизге ушул маалыматты. Ким тастыктады? Ошол кызматка кайрылсак, бир инспектор бар экен, бир инспектор жооп берди бизге. Ошол ишти анализ жүргүзгөн, проба алып, лабораторияга жиберген жооптуу кызматкер экен. Атын айтып кетсеңиз. Аты эми ал жакта кимдин маалымат бергени маанилүүбү? Инспектордун. Кайсы кызматкер? Далилдерди алып эмне чыкты деп айтты деп атпайсызбы? Сиздерде маалымат жокпу ал чыкканы боюнча? Siz bul maселелерди Тойбостун өзүнө кайрылып сурай бериңиз. Siz журналист эмес турбайсызбы, сизге бере албай калабыз го дейм. Эми бул жерден элдин астында жоопкерчиликти сурадык да сиздерден. Анан журналист эмессиңер деп жооп бербей койсоңор, расмий катталган журналист эмессиң деп атасыз да, туурабы? Siz журналистмин дегенде сиздин мисалы азыр сиз кандай дөңгүттөр жазып, мисалы азыр камера менин колумда турганда, диктофон менин колумда турганда мен каалагандай контекстти кесип, каалагандай абалда чыгарышым мүмкүн да. Анан кийин бул учурда азыр мен бир нерсе деп жооп берсем деле кандай түшүнүп калат дейби, азыр телефон менен сүйлөшүп атабыз, сиз менен жолукканда деле кандай сүйлөшөбүз, же башка темалар болуп калат да, ошого. Мен бир эле суроону берип атам го. Түшүнүктүү, анда жооп бербейсизби? Сиз менен сүйлөшө албайм да, бул темада сиз менен сүйлөшө албайм. Ал эми Тойбос компаниясына кайрылганыбызда бизди дароо чакырып, колбасалар кандай жасалаарын көрсөтүп, жеринде бүт суроолорго жооп бермей болушту. Заводдун ичине кирип, мындай эмнени кааласаңар ошондон тарткыла, көргүлө, сурагыла. Анан суроолор болсо андан кийин мисалы заводду көрүп атканда да возможно силерде дагы суроолор пайда болот. Ошонун баарына мен жооп берүүгө макулмун да, жооп берем. Эттерди каяктан алып келесиздер? Bu etlerdi деген өзүбүздүн жанагы роликтерде көрсөңүз керек, Кочкондон Казакстандан келет. Андан тышкары Казакстандан келет. Этти, жалпы уу этин Казакстандан алып келесиздер, анан бизден өзүбүздөн экен да, э? Бул эмненин эти? Бул деген уу эт окшойт. Уу этинен экен, а? Тоок эти. Тоок этин каяктан алып келесиздер? Тоок эти деген аграк иштеген балыкчылык жайгашкан өзүбүз канаттуулар фермасы бар. Ошол жактан союлуп келет да. Тоок этинин баарын өзүңүздөрдөн Кыргызстанданбы? Тоок этинин баардыгы өзүбүздөн. Чет өлкөдөн алып келбейсиздерби? Жок.
партия деп атпайсызбы? Ошолдо код партия мына ушундай болот, көрсөтмөлөрдүн жардамы менен да. Бул деген буга чейинки маалымат ушундай көрсөт аркылуу бири-бирине берилип турган. Сиздердин баардыгы продукцияңыздар эле халалбы же халал эместер Жок, дагы бизде барбы? халал эмес деген продукция жок, бүт баардыгы халал. Халал. Колбасаларда ушул халал стандарты боюнча 3 жактан өтөбүз деп айтып жатышат. Мына бул жерде ошонун алган сертификаттары боюнча жазылып турат. Бул биздин муфтияттан алган халал стандарт боюнча, кийин бул халал индустриясын өнүктүрүү борборунан алган, ал эми бул экинчиси Казакстандын муфтиятынан халал деген сертификат алганы боюнча үчөө тең жазылып көрсөтүлөт экен. Бул бүгүн чыккан колбасалар да, бүгүн чыккандар да булар. Бүгүн 22 майда чыккан колбасаларга чапталгандар. Буларга да коюлган 3 уюмдун халал стандарты боюнча өткөн боюнча маркировкалар. ичине кирип өндүрүштү көрүп чыктык. Эми ал жактан ошо баары эле таза, эми биз бул тармакта жакшы адис болбогондуктан мындай жөнөкөй көз менен караганда баары таза, мындай нормада эле көрүндү. Анан биздин коюп аткан маселебиз ушул сиздердин кээ бир колбасалардын түрүнөн чочконун ДНКсы чыкты деген маалыматты келип, анан ошол негизинде кайрылганбыз да. Бул ушундай учур сиздер катталды беле? Сиздердин маалыматыңыздар барбы? Бул эмнеден улам ушундай чыгып калды? Ошого жооп берип койсоңуз. Бул эми биринчи жолу бир 2 жыл мурун Россия тарабынан катталган, эми уксаңыздар керек. Мында да бир чыккан болчу. Резонанс болуп. Эми артка айта кете болсок, бул деген ошо баягы Россиянын ичинен биздикин текшерип чыкты деп, анан бизде усиленный режим деп коет да. Усиленный режимге койгон да. Усиленный режим койгон деген биздин ар бир жөнөткөн продукциядан алар именно ошол изилдеп, экинчи жолу чыкса жаап коет да. Ошондуктан усиленный дегенде 10 партияны усиленныйга койду. 10 партиянын баары таза чыккандан кийин кайра бизден эмени баягы усиленный режим дегенди алып, кайра мындай обычный режим менен иштеп калганбыз. Ошол кезде биз мындай биринчи жолу мындай айтканда ДНК деген менен эми беттешкенбиз да, мындай айтканда. Шок болуп, өзүбүз эмне болуп, андан бери көп текшерүүлөрдү жасап турабыз уже мониторинг ошонун негизинде. Анан сиз айткан жана биз интернет, WhatsApp блоктарын, WhatsApp группалардан Тойбостон момундай чыкты экен деп уктук, биринчи көрдүк. То есть мындай айтканда ушунча информация тарап кетти. Биз официально кайрылсак ушунда 40 эмеден Тойбостон бирөөсүнөн же экөөсүнөн чыкты деп айтышты да. То есть бул деген андан кийин келген бизге маалымат. Бияктан сизге деле баардык көрүүчүлөргө айтып коеюн, биз 100% кошпойбуз. Өзүңүздөр көрүп чыктыңыз, бизде кошкон да эмеспиз, кошпойбуз дагы. Ал кандай кылып чыгып калды десеңиз, мен чын айтсам билбейм. Эң башкы божомол бул контаминация маселеси болушу мүмкүн. Эмне үчүн биз 100% мындай айтканда биз өзүбүзгө мындай айтканда уверенбиз деп айтайын десек, өзүңүз көрүп чыктыңыз, бизде талаптар Кыргызстан койгон талаптардан алдыга кеткенбиз. Биз бүгүнкү күндө мына Европада эң алдыңкы талап ФССнин 22006 версиясы болсо, ошону февралда киргизип, ошо менен иштеп атабыз. Бул деген сөз, сиз көрүп чыккан бул заводдун
бизде коюлган бизде ар бир процедуранын контролу Кыргызстанга бир 5-10 жылдан кийин келет деген сөз. Кыргызстанда бүгүн базалык мындай айтканда требование хасп да. Продукциянын өзү жөнүндө Ооба. биз мындай эч кандай сиздерге дообуз жок, доомат коюп аткан жокпуз. Бул жерден продукцияңыз көп тараган, сиздер дагы чоң компаниясыздар, биз деле сиздердин аброюңуздарга шек келтирели же бир башка кылалы деген ой жок. Биздин кайрылуубуздун негизги максаты ушундай тастыкталып калыптыр. Сиздер халал деп чыгарып атасыздар колбасаларды. Анан чочконун ДНКсы чыгып калыптыр деп, бул эмнеден улам чыгып калды деген суроо менен келип атабыз. Анан бизде мындай ошол лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктары дагы бар. Азыр көрсөтсөк, бул Кыргызстандан чыккан экен биринчи. Кыргызстандын ошол расмий түрдө жана ветеринардык кызмат кайрылгандан кийин республикалык центр ветеринардык диагностика экспертиза дегендечи. Ошол жерден 2 колбасадан чыкты деп жазылып турат, 2 түрүнөн. Андан кийин ошол кайра эле текшериш үчүн бул сиздердин колбасаларды алып Алматыга жибериштир. Алматыдан дагы бир жеке менчик лабораториядан, ушуну текшерген лабораториядан текшерсе, ал жактан дагы аныкталыптыр. Анда дагы ошол 2 түрүнөн аныкталды деп бул жакта көрсөтүлүп турат. Кагаздар сиздерде болуш керек. Анан эми ушуну жалпы элге түшүндүрүп койсоңуздар, эмнеге мындай болуп чыгып калды? Чочконун ДНКсы булардан аныкталды. Муну кайсыл жактан кеткенин мисалы так айтыш үчүн биз кайра эле изилдөөлөрдү кылып атабыз. Ошол эле апрель айында болуп атабы. Биз андан кийин биздеги баардык компоненттин баарын ошо биздин баягы ветслужба менен чогуу бирдикте алып баарын изилдөөгө жөнөткөнбүз. Бул ДНК дегенди айта кетиш керек, бул баягы абдан баягы көп убакыт алган. Ошонун ичинен аябай чувствительный бул метод экен. Бул кантип чыгып калды дегенде биз ошо сиз айтып атпайсызбы, мына 2-дөн чыкты, 3-дөн чыккан жок да мисалы. Эгер бизде бир нерсе болуп турган болсо, баарынан чыгат да. Бул деген логический да. Бияктан бирөөнөн чыкты, бияктан бирөөнөн чыкпады деген бул мен жана айтып келатпайм, биз эмне үчүн толук беребиз. Биз жанагы стандарттын баарын эң акыркы өтүп кеткенибиз менен Кыргызстанда болгон талаптар жана вакуум, мындай айтканда юридикалык вакуум жаралып да. Чыкса кантип чыгат, же болбосо канча чыгыш керек деген Кыргызстанда бир требование жок, бул ТРТстин ичинде да жок. Бирок ошол эле кезде өнүккөн мамлекеттер буну чечип коюшкан да, ошол эле араб мамлекеттери, Малайзия мамлекеттери, Турция, Европада муну баары мындай деталдаштырып жазылган да. Эмне болсо чыгат. Анан көбүнчөсүндө эле бул контаминация маселеси келип чыгат да. Контаминация маселеси деген бул бизден көз каранды эмес. Мисалы ошол эле так мына 100% уже бизден чыкты деш үчүн көйгөй мындай болуп атат да, жана отбор деп коет го, отбор профтун методологиясы жок халал боюнча. То есть разработка жок Кыргызстанда. Биз эми эле өнүгүп келатабыз да. Экинчиден ошончо болсо лабораториянын өзү дагы отбор профта ошо халал сертификаттарына шайкеш келиш керек. Андан сырткары лаборатория өзү дагы бөлөк болуш керек. Бул дүйнөлүк практика да. Андан лабораторияда да бул биздин чегибиз мүмкүн атасыз. Лабораториядан чектенип атасыздар. Лабораториядан болушу мүмкүн, транспортировкадан болушу мүмкүн, контаминация. Бирок биздин заводдо эмне үчүн биз сизди мисалы бир кайрылсаңыз эле мына мага чалды, келип баарын көрсөтөлү, ачык айкын деп айтканыбыз, биз өзүбүзгө толук 100% ишенебиз. Бизде жок экен. Андан сырткары мына 50дөн ашык компоненттин баарын бердик. Бир башталгычтары чыкты, баары отрицательный азыр. Майдын аягында майрамдарга байланыштуу ошо кармалып атат, бирок ошонун баары чыкканда биз сөзсүз түрдө бөлүшүүгө ачыкпыз да. Мындай биздин эң башкы балуулугубуз бул ачыкпыз. Биздин мына мисалы бир нерсе жашырып же бир нерсени туура эмес кылдык дегенден мындай алыспыз да. Анан кыскача айтканда сиздер бул чочконун ДНКсы чыгып калышына лаборатория жактан болушу мүмкүн деп шектенип жатат экенсиздер. Лабораториялар ушул ДНКны аныктаган үчүн өзүнүн бүт стандарттарга дал келбейт деп атасызбы? Жок, стандарт деп эле бул лаборатория бүт баарын текшерген лаборатория. Анткени Кыргызстанда бир эле лаборатория, мына Казакстан деген үчүн Казакстанда 2-3 лаборатория бар.
Бул деген сөз эмне текшерилсе ошо бир эле лабораториядан текшерилет. Жана методика отбора, мисалы кантип алыш керек, мисалы жанагы ошонун баары, мисалы биз баягы халал жөнүндө сүйлөп атабыз да, халал стандарты болгон үчүн методика отбора, хранения, анан лабораториянын ичинде да өзүнчө бөлөкчө ага процедуралар жазылыш керек дегенди айтып атабыз. Бул эми дүйнөлүк практикага ошого апарат да. Алматыдан дагы чыгып турго, анда ага дагы ошо транспортировкада бир нерсе болду дадасызбы же алып барган учурда? Эми мен так кесе сиздер алып бардыңыздарбы? муну халал комитет жиберди. Бул кейстин баарын мисалы халал комитет аркылуу болгондо магазинден алды. Магазинден алды. Халал комитет менен териштиргенбиз. Аларга баарын толук түшүндүрүп бергенбиз. Алардан деле комментарий алсаңыз болот. Эми сиз изилдөө кылып атасыз да. Изилдөө кылсаңыз мен толук ишенем, сиз бүт тарапка мындай бирдей карап. Халал индустриясына барсак, жок экен, анын жетекчиси эмне чалсак жооп берүүдөн качып койду. Тойбос жооп бере берсин. Анан аягында силер баягындай бир өзүнчө редакция болуп иштебеген журналист экенсиңер. Силерге жооп бербейм мен деп койду. Болбосо өздөрү деле бир жеке менчик уюм да. Мисалы сиздер документтерди көрсөттүңүз, группа хасты көрсөттүңөр. Ар бир процедура, ар бир мына документтин артында бизде биринчи канчет бир нерсени сатып алардын астында биринчиден анын бүт документин чогултабыз. Албетте анын ичинде биринчиден эң биринчилерден болуп халал деген сертификат болуш керек. Бизде эмне алынса ошонун баарына толук документтерибиз бар. Ооба, эми ал халал индустриясы ал өздөрүнүн жооп берүүдөн баш тартканы бизге эми ал өздөрүнүн иши деп атам да. Сиздерге рахмат. Чалганда келип көрсөтүп ушунун баарын тааныштырып атканыңыздарга. Мындай суроо, бул биринчи Кыргызстандан 24 мартта лабораториялык изилдөө жүргүзүлүп аныкталыптыр. Андан кийин Алматыдан 14 апрелден чыгыптыр, аныкталыптыр. Бул ошо Салями деген колбасадан, андан кийин Княжская дегенден. Ушул түрлөрдөгү колбасаларды артка кайтардыңыздарбы же ушулар чыккандан кийин кандай чара көрдүңүздөр? Булар бул мындай да, бул мисалы магазинде бир нерсе калса бизде негизи эле процедура возврата деген бар. Ал процедуралардын баары автоматтык түрдө бул мындай биз ишенебиз, ишенбейбиз болсо дагы бизде кыла турчу нерселер бар. Анын баары кылынып атат. Анан экинчиден мисалы сизде мисалы 2 документ турат да. Менде мына монда 100дөн ашык протокол бар да. Мен эмне үчүн биз Кыргызстандын требованияларынан алдыга кетип калдык дегенде, биз өзүбүздүн жеке мындай айтканда өзүбүздү дагы коргойлу деп мониторингибиз бар. Именно халал жагынан ДНК боюнча. Монун баары 100дөн ашык протокол. Мен сизге тааныштырганга берейин. Буякта Россиянын лабораториясы бар, Казакстандын 2-3 лабораториясы бар, Кыргызстандык бар. Мындай айтканда биз өзүбүздү дагы да тазаланалы, дагыла көрөлү дегенде, мына 100дөн ашык отрицательный, не обнаружено деген протоколдор бар. Мен сизге тааныштырганды берем. Мындай айтканда, мына 100 лабораториядан текшерип жакшы деп келсе, бирөө чыгып калса эле баары мындай ДНК деп эле баса калтат да биздечи. ДНК деген сөз бул молекула деген сөз да. Анан мен сизге айта кетейин десем, молекула 1 граммда 3 миллиард ДНК бар экен. 3 миллиард. Мына экөөбүз сүйлөшүп атабыз, биздин молекулаларыбыз бизге жабышып атат да, мындай айткандачы. Ошо эми бул актаныш эмес. Мен негизи буну терең билгендиктен жалпы көрүүчүлөр түшүндүргөндө мындай бул чочконун этин кошот деген эмес. Албетте. ДНК деген бул андай эмес. Же компонент эмес, ДНК деген эми мындай ушунча болуп калды, мындай түшүндүрүп айтып берейин, бул эме эмес. ДНК 1 граммда же болсо мен бир сүйлөсөм миллиондон ашык ДНК чыгып атат оозуман. ПЦР анализде бул бар же жок деп көрсөтөт. Бул деген орусча айтканда бул качественный показатель, количественный дегенди көрсөтпөйт. Анан аны болуш үчүн 10 миңден 100 миң мындай айтканда молекула да керек да. 1 граммда 3 миллиард молекула болуп атат. Бул деген сөз мындай мисалы азыр сиз кирип чыктыңыз, сиздин деле молекулаңыз калды дегенди түшүндүрөт. Мен эми мындай жалпак тил менен айтканда ошону айтып атам да. Ошондой эле мисалы тышка чыгып молекулада жана маалымат болгон, ошону ДНК деп коет. ДНК деген бул молекулада маалымат бар. Мисалы тышка кетип барып мынакта кой жыттанса, ошо койдун молекуласы ошол жака чейин келип атат деген сөз да, ДНК деген сөз. Негизги жагдай ошондой. Биз тараптан мына мисалы сизди деле ачык баарын көрсөткүлө деп эле сразу айттым. Анткени биздин жашыра турчу эч нерсебиз жок.
эң башкысы биз ушуга чейин мына баягы кухнядан сэндвич баштап байкем экөөбүз ушуга чейин жеткенибиз биз ачык айкындыгыбыз. Биздин жашыра турчу эч нерсебиз жок. Анан көбүнчөсү эле же халал эмес деген маселени мен андан ары талкуулайт элем да. Халал деген сөз жалпы эле бул адал бардык баягы мындай алдоо эмес да. Мисалы биздин компания ар бир сатылган 1 килограммдан салыгын төлөйбүз. Ушул жакта 500 кишиден ашык жумушчу иштеп атабы. Ар биринин мындай айтканда эмгегин бир тыйынына чейин жебейбиз. Анын баары бизде закон түрдө мындай айтканда жумушка орноштурулган. 2 саат же 3 саат көп иштесе ошого да 2 саат 3 саатын эселеп төлөп беребиз. Мындай айтканда бул жылдын башынан баштап мисалы 265 миллион сом казынага салык төлөдүк да. Мындай айтканда Кыргызстанда биз өндүрүү тарабында жана могу айыл чарбаны тартып келаткан эң лидер компаниябыз да. Анан бизге асылгандар абдан көп. Анан бул балким билбейм эмнеден мындай аябай бизди мындай негизи нападкалар эме көп болуп атат да көбүнчө жак. Бирок биз баарын ачык эле бизде мындай жашап турчу эч нерсе жок деген позициядабыз. Анткени биз мындай же жашырчы же уялчы же бир нерсени катчы жерде эмеспиз. Ачык айкын айтып бергенге даярбыз. Бул жерде жана халал деген жазуу менен халал сертификатыбыз алганбыз, халал стандарт негизинде жасалат деп чыгарып жатасыздар колбасаларды, башка азыктарыңыздарды. Анан ошодон улам баягы динге бекем адамдар ишенип да халал экен деп тиги сертификаттарды көрүп алып атышат. Анан мондай чочконун ДНКсы чыгып калыптыр дегенде ошол адамдарда сиздерге күмөн ой жаралышы мүмкүн да. Ошол үчүн бир тактап көрсөтүп коелу деген. Бул баягы баарын көрсөтүп айтып атасыздар, норма негизинде бүт талаптарды жасап атабыз деп. Анан ушул ДНКнын чыгып калышы эле маселе болуп атат да. Бул жерде баягы сиздер жаман чыгарат экенсиздер, санитардык норманы сактабай атат экенсиздер деген эч кандай доо жок. Урматтуу көрөрмандар, сиздер да түшүнүп койсоңуздар ошону. Биз ошол негизде гана чочконун ДНКсы чыкканы боюнча гана кеп жүрүп жатат. Бул жана Казакстандын мусулмандар дин башкармалыгынан алган сертификатыңыздар экен, Жыл сайын алып турасыздарбы буларды? Мисалы үчүн мына 2 жыл сайын жыл сайын 2024 жыл алган экенсиздер. Мына быйыл августка чейин экен, Андан кийин бул халал индустриясын өнүктүрүү борборунан алган сертификатыңыздар экен. Мында бардык түрлөрү жазылыптыр, Бунун дагы срогу быйыл мартта алыпсыздар, 2026 жылга чейин ажырайт экен. Ал эми бул Кыргызстандын да мусулмандар дин башкармалыгынан муфтияттан бул муфтияттан алган сертификатыңыздар экен. Бунун срогу 2024 апрелде алган экенсиздер, быйыл 2025 апрелде бүтүптүр. Азыр сертификат болуп атат, бир ай мурун бүтүптүр да бунуңуздардын срогу. Азыр текшерүүлөр жүрүп атат алар тарабынан. Булар эми ушул срок бүткөнгө чейин текшерип жаңылап бериш керек эле да, туурабы? Кандай болот процедурасы? Процедурасы бериш керек болчу, бирок булар текшерген факторлар Кыргызстан Духовный управление мусулман Кыргызстана текшерген убакыты келди чекти. Биз эмнеге азыр бир ай убакыт өтүп кетти, анткени буга чейин май айында майрамдар болуп калды. Ага чейин биздин отпуск болуп калды, анан буну текшерген Бактар Молдонун отпускасы келишип калган. Ошол себептен бул кичине убакыт өтүп кетти азыр. Бул андан бери бир айдан ашык убакыт өтүп кетти. Негизи могул апрелге чейин өтүш керек, өтүп сиздерге бериш керек эле да. Азыр келишип албай калды. Тияктан азыр сиздер колбасаларга ол муфтияттан алган сертификатыбыз бар деп дагы маркировкаларды басып чыгарып атасыздар. Иш жүзүндө сертификатыңыздар жок экен. Биздики состав алмашпайт да. Ошол эле мисалы состав, мурдагы состав болсо, специялар, эттер ошойдон эле кала берет. Эмнеге басылып чыгарыла берет? Анткени бул убакыты бүтсө, ушул убакыттан баштап кийинки жылга чейин бир жыл булар созуп берет. Убактысын келише албай коет. Булар жаңысын бере элек да сиздерге. Убактынча ошо маркировканы алып турса болот да анда муфтияттыкын.
Эми халал маркировкасын алган бул чоң процесс болуш керек, анткени биздики басылат да эмелер колбасаларда. Ошол себептен. Муну ошол жактан дагы комментарий алсаңыздар болот. Негизи биздики эме ошо майрамдарга байланыштуу жана ал жактан ошо отпускка байланыштуу жетишпей калып да узартып. Эми майрамдар апрелдин аягында болду, майдын 1-инен болду. Бул сиздердики 16 апрелде бүтмөк экен. Ушул жактан дагы анда качан жаңылап берет эми? Ушул айда да болчу, ушул ай же июндун башында да болчу да. Бул азыр мындай да, Элеман Дасырам. Бул азыр биз бул компания менен иштешпей элебиз да. Себеби мөөнөт бүткөн, заявкасын берген жок да. Алам деп. Мөөнөтүн узартууга заявкасын берген жокпу? Берген жок. Себеби деген халал сертификаты бул ыктыярдуу да. Ооба. Ошондуктан жаңылайм деп заявка берген жок арыз. Биз алардан да барып карасак, бир 16 апрелде бүтүптүр, 1 ай мурун. Анан кийин биз тапшырып койдук, азыр процесс жүрүп жатат. Мына жакында алабыз дегенди айтышты да. Жок, бизге келелик анысы. Сиздерге тапшыра элекпи сертификат алыш үчүн? Демек, ошодон улам дагы азыр эч кандай текшерүү чара болбоптур да бул боюнча сиздерде? Болгон жок. Себеби деген бул биздин деле андай мүмкүнчүлүгүбүз жок. Баягы бизге азыр караштуу болбогондон кийин, кечти болбогондон кийин биз аларга деле бир нерсени айта албайбыз да. Түшүнүктүү. Анан сиз ушул тармактагы адис катары айта аласызбы? Ушул колбасанын ичинен чочконун ДНКсы чыгып атса, бул арамга жатабы? Муну эми изилдеш такташ керек. Мисалы үчүнчү, ошо эмнеден болгонунчу. ДНК маселеси өтө бир назик маселе да. Кандай болгону ошону такташ керек. Чындап эле ал өндүрүштө болуп атабы, мүчүлүштө же орто жолдо болдубу, транспортировкада болдубу, каякта болду, ошону аныкташ керек да. Башында журналист эмес экенсиңер деп жооп бербей койгон Абдухалим Абдылдаев эртеси кайра кечирим сурап, бул маселе боюнча халал индустриясын өнүктүрүү борборунун негиздөөчүсү Мыктыбек Арстанбектен комментарий алууну сунуштады. Мыктыбек ага, айтсаңыз, ушул Тойбоз компаниясы сиздерден алгачкы жолу халал сертификатын качан алган? Андан кийин жыл сайын узартып келесиздерби? Бул сертификат канча убакытка берилет? Сертификат 1 жылга берилет. 1 жыл бою биз келишимге ылайык пландуу түрдө же болбосо ар кандай сигналдарга ылайык текшерип турабыз. Алар биз текшерген учурда бизге биздин талаптарыбыздын бардыгына моюн сунууга милдеттүү. Бул бир. Тойбоз менен эң баштан бери келатабыз, 2013-төн бери иштеп келатабыз. Өтө биздин ишенимдүү партнерлорубуздан болуп эсептелет. Биз Тойбозго ишенбесек анда кимге ишенебиз? Бул чочконун ДНКсы чыгыптыр деп ошол лабораториялык анализдерди ачыптыр, эки жактан тең, эки лабораториядан. Анан буну көрдүңүздөрбү сиздер? Анан буга кандай реакция кылдыңыздар? ДНК дегенди түшүнөлүк. Биринчи, ДНК өзү адал арам болушуна негиз эмес. ДНК болгону сигнал. Мисалы үчүн, эгерде мен муну жеп аткан нанды лабораторияга бере турган болсок, адамдын ДНКсы чыгат. Эмне мен аны кармадым. Адам арам да, жегенге болбойт. Биз нанды жеп атабыз. ДНК чыгып калды адамда. Эмне болду? Нан арам болду. Десе, арам болгон жок. Эмнеге? ДНК арам деңгээлине күчү жетпейт. Бирок биз ДНКга эмне үчүн кайрылып турабыз? Кээ бир тамак аштын курамында компонент арам нерсе болуп калышы мүмкүн деп ДНК аркылуу аныктап турат. ДНК сигнал берет. Эгерде ичинде курамында арам нерсе болсо, ДНКсын көрүп калсак, мына жерде чукулайлычы, мына жерде арам бар окшойт деп аерди чукулап, издеп, эгер действительно складына чейин, кагаз, накладной, логистикасын бардыгын текшерип, тоннаж, бүт хронометражын текшерип,
Kuramынан eğer tavlatırgan bolsa çınlap aram. Sklatında же bir жерinde birisi koşulup atkan bolsa anda bütün sertifikatты отзывать etебиз, элге жарыялайбыз. Эгер курамында адал бирок ДНК чыгып калган болсо, же ошол жеринде bir бычак кести, же дагы тойбостун маселесинде ичинен чыккан эмес. Упаковкадан чыккан. Сыртында. Неме алып көрдүңүздөр? Ооба, биз лабораторияга бергенде да бул контаминация деп коет, транспортировка болуп атканда, этти алып келип аткан кезде, балким ошо эт жүктөлгөн машинеде балким доңуз ташылгандыр. Жана адам жүктөгөн автобуска этти салып алып барсаң, ошол этти тапшырган эле адамдын ДНКсы чыгат. Жармашат. Азыр мынтип лабораторияга берсең 3000-4000 нерсе чыкса керек. Бул Тойбостукунан, бул Кыргызстандын баягы негизги борборунан лабораториясынан текшеришпир, И Казакстан. Алматыдан текшериптир. Ооба. Эки жактан тең бир 2-3 түрүнөн чыгыптыр да. Чыгыптыр, ооба. Ошолорду алып сиздер текшергенде ошо упаковкасынан деп атабы? Этти транспортировать эткенде эттин упаковкасын, жана эттин сырткы картмасынан ДНК чыккан. ДНКсы да чыккан. Мисалы үчүн уйдун этинен тапшырсаң, доңуздун ДНКсы чыгып калышы мүмкүн. Эгер Бишкектин базарынан алып өтсөң, чочко саткан базардан этти мынтип кармап өтсөң, лабораторияга берсең, чочконун ДНКсы чыгат. Эттен чыгат. Муну контаминация дейт. Анан бул эт арам болду. Базардан мынтип эле алып өтүп кеткениң үчүн арам болуп калбайт. Ошондой контаминация бар. Бирок биз ошого карабай, Тойбосту барып текшерди балдар. Келишим бар балдар, сигнал түшкөндө текшеребиз деди. Дал ушул окуя боюнча. Ушул окуя боюнча 4 жолу текшерилди. Текшерилип бүт акттары бүт. Бул балдар ачык балдар. Өздөрү коркот. Чын айтам, биз ишенебиз балдарга. Буларга мондой конкуренттер чыгарып ийген оюндардын кереги жок да. Бул мамлекеттик бюджетти толтуруп турган мекемеге даже мамлекет заинтересованный халал чыгышына булар. Ошондуктан бул жерде оюнчук жок, ойной турган нерсе жок. Булар өздөрү айтат, Нуктек байке, маселе ушундай болот. Өздөрү айтат, ушуну сиз текшерип бериңиз. Жок, текшердик, анан акттары түзүлдү. Мен ДНКны бир түшүнүп алайлык. Анан ДНК ийли жерден чыгат. Ийли нерседен чыгат. Бирок компонентте бар болсо биз арам дейбиз. Компонент курамында бар болсо. Курамында бар нерсенин ДНКсы чыгып аткан болсо, всё, маселе эмес. Эгер курамында жок нерсенин ДНКсы чыгып аткан болсо, биз аны изилдейбиз да көрөбүз. Курамында жокпу, демек башка бир жерден бир контакт болгон, бир аба аркылуу же башка. Анан бул нерсе арамга тартабы тартпайбы, даже нан жерге түшүп кетсе арам болбойт да. Арам көлөмүнө жетпейт бул деңгээл. Бул эме ДНК. Бул ушундай бир анан чайкоочулук кылсаң, аябай эл түшүнмөйлө, ДНК чыккан турбай деп хайбай көтөрө бере турган тема да. Мен дагы бир жолу айтам, муну түшүнөм десеңер, просто жеп аткан наныңарды лабораторияга бергиле. Былтыр өлгөн адамдын ДНКсы чыгышы мүмкүн. Эмне болду? Нан арам болду. Ушундай деп түшүнүп албайбы? Азыр эми ушул WhatsApp группаларда дагы тарап ушул Тойбостон чочконун ДНКсы чыгыптыр деп, баягы динге бекем адамдар бир аз бул арам аралашат турбайбы деп кооптонуп жатышат да. Сиздер текшердик деп атасыз. Анда бул жерден айта берсеңиздер болобу? Бул жанагы халал стандарттарды бузган жок. Бунун чыккан колбасалар арам болуп атат, эмне жатпайт деп түшүндүрүп айта аласызбы? Кыскача айтканда. Кантип айта албайм, мен сертификат берип атпайбызбы? Бул адал деп. Муну текшерүүдөн кийин да. Албетте да, биз эгерде мындай болсо биз сертификатты тартып алмакпыз. Алып келсеңде доңуз бар экен. Бар бер бияка. Аны сотко бермекпиз. Может түндө барып атмакпыз. Сен мусулмандардын ибадатын өлтүрдүң деп. Стафырла. Биз сертификатыбызды берип ошону коргоп атабыз. Бар биздин партнерубуз да. Каяктан эмне болду? Аны айтат, транспортировкада эт алып келатканда балким ошол машинелерде болгон, балким эт ушундай жерден өткөндө ДНК жармашат. Бул ушундай абадагы бар нерсе. Кээде жөн эле бирсе кесип койсоң да ДНКсы. Пияз тураган менен эт турасаң этке өтөт. Пияздын ДНКсы. Ушундай маселе бул. Эми акырын агартабыз да бул нерсени илгери. Мындай нерсени өтө көп революцияга чейин алып келип ийген го. Онда үйрөнүш керек, ДНК ушундай, бул арам деңгээлине тартпайт. Тамак арам болуш үчүн өтө чоң. ДНК караганда аябай чоң көрсөткүч керек. ДНК караганда. ДНКнын көрсөткүчү арамга алып келбейт. Азыр мен муну жөн эле айтып аткан жокмун. Дүйнөлүк халал стандарт дүнүйөсүндө ДНКны оюндан чыгарабыз деген кыймыл алып жүрүп атат. ДНК оюндан чыгат.
Бул илгери биз курамында эмне бар экенин аныктай албай ДНКга кайрылганбыз. Приборлор жок. Эшектин этин кошуп ийдиби, адамдын этин кошуп ийдиби биле албайбыз да. Анан ДНК берчүбүз курамын. Курамында эгер табылып калса анан биз издеп, мына бар экен деп далилдечүбүз. Эгер бар болсо. Азыр эми бул ДНК оюндан чыгыш керек. Себеби карасаң ДНК Элибай жерде бар экен. Аны карап туруп эле арам кыла берсең азыр вообще жашоо токтоп калат. ДНКны карап арам кыла берсең, айтып атпаймынбы, мына жерде ашканада оокат жесең, мына туалеттин ДНКсы чыгат. Обязательно чыгат. Үчөө арам дейбиз. Арам деңгээлине шарият көрсөткүчтөрү анык. Андай көрсөткүч Тойбосто жок. Мен Тойбостун партнеру катары айтам, адал, алхамдулилла. Но ишенбегендер, такыбалыгы кармап калгандар, фитначылар жебегиле. Түшүнүктүү. Рахмат. Эми бул жерде сиздер да сертификат берип аткандан кийин, сиздер кепил болуп аткандан кийин сиздерде дагы жоопкерчилик бар. Ошодон улам сизге кайрылып, Биз Тойбостун балдарына мен лично ишенем, башканы билбейм. Мен ишенем. Мен ишенбесем иштей алмак эмесмин. Мен өзүмдүн системама ишенем. Тойбосту бир гана мен эмес, мамлекеттик адал системасы да карайт. Муфтият да карайт. Бир эле муфтият болгондо да бирге. Анан ДНК деп эле оюн кыла берген да. Урматтуу көрөрман, бул материалда болгон фактыларды көрсөтүп, тараптардын пикирлерин ортого салып бердик. Тигиндей же мындай кылыңыздар деп таңуулабайбыз. Мындан өзүңүз тыянак чыгарып, тандоо жасаңыз.